Өлкөдө ири жана кичи курулуш компанияларын бириктирген иш-чара биринчи жолу Ошто өттү. Ага Бишкек, Талас жана Баткендерден коноктор чакырылган. Негизги максат компанияларга тажрыйба алмашуу аянтчасын түзүп, сапаттуу курулуштарды тургузуу болуп саналат. Бүгүнкү иш-чарага Бишкектин алдыңкы компанияларынын бири болгон Элсис курулуш компаниясы өз тажрыйбасы менен бөлүшүүдө. Маалым болгондой, Оштогу курулуш компаниялары жарык менен камсыздоо жагынан аксап келет. Аталган компания ошол жаатта Ошко келип, ири соода түндөрүнүн курулушунун бир канча бөлүгүн бүтүрүшкөн. Албетте биз Ош шаарында Нур Плаза, Глобусту биз кылганбыз. Ошол жердеги электричество жана кондиционирование бүт системасын биз бергенбиз. Азыркы учурда ошол жердин обслуживаниясын биз кылабыз. Бизнес караван иш-чарасына 2019-жылдан бери Оштогу Датка Грант курулуш компаниясы дагы катышып келет. Бишкектин алдыңкы компаниялары менен тажрыйба алмашуу оң таасирин берген. Алардын маалыматында ар бир баштаган курулуш иши сапаттуу бүтүш үчүн сапаттуу курулуш материалын тандоо зарыл. Сапаттуу курулуш материалдарын Туркия, Россия өлкөлөрүнө буйртма беришет. Алдыңкы курулуш компаниясын көрүп, компанияларын Авангард Стиль, Элит Хаус, Роял, Эмар Групп, ошол компанияларды барып, объектилерин көрүп, мисалы үчүн отопление кандай жаңы оборудованияларды колдонуп атканын көрүп келдик. Бизнес караван иш-чарасынын негизги максаттарынын бири өлкөдөгү ишкерлерге мүмкүнчүлүк түзүп берүү жана колдоо болуп саналат. Ошону менен бирге эле бири-бири менен тажрыйба алмашып, тажрыйба топтоо же болбосо ишкерликти өнүктүрүү. Ошол эле учурда региондор менен борборлордун алакасын бекемдөө болуп саналат. Ишкерлер менен мамиле түзүп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү, кызматташууга шарттуу максатта уюштуруп жатат. Бүгүн Ошто, эртең Жалал Абадта уланат. Анан негизи көп учурда биз региондор бир аз артта калып, региондордо экономикалык, социалдык абал жагынан изденген ишкерлерге ушундай шарт түзүү берүү максатында уюштуруп жатат. Эске салсак, бизнес караван жыл сайын ЖИА бизнес ассоциациясы тарабынан ар кайсы региондордо уюштурулуп келген салттуу иш-чара. Иш-чаранын өзгөчөлүгү көпчүлүк жолугушуулар аймактардагы ишкерлерди борборго алып келсе, бул ирет борбордогу ишкерлердин аймактарга барып өнүктүрүш, байланышты чыңдап, тажрыйба алмашууну көздөйт. Айымкан Исралгызы, Азам Бузирков, Ынтымак.